колдоп жатабы Баткен өзүнүн туугандар? 10 күндөн бери пиче айылдарга пул таратып алдап атабыз элди. Пиче пул берсек дагы бизди колдобой жатат деген видео жазуулар интернет желесинде пайда болду. Бул жалганбы же болбосо жөн гана тамашабы? Азырынча маалымат жок. Бирок бул дагы көпчүлүк адамга сабак болду. Кыргызстандын келечегин ойлогон гана партияларды шайлаңыз. Добушуңузду сатып, жаштардын келечегине балта чаппаңыз. Бул деген эң чоң жыйын бардык жерге даярдык көрүлгөн, бирок микрофонду текшерген эмес. Президент Садыр Жапаров Путиндин жанында сүйлөп жатып, микрофон 2 жолу иштебей калган. Ушул жамашка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. И нахождения новых точек взаимного интереса. Только что в вашем присутствии был подписан новый пакет двусторонних документов в области образования, здравоохранения, миграции, безопасности, экономического и военно-технического взаимодействия. С удовлетворением хотел бы добавить, что договорно-правовая база между нашими странами насчитывает более такого количества подписанных межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, пожалуй, нету ни с одним из иностранных государств. Конечно же, важным итогом договоренностей Баткенде ошондой жаңылык болду. Бул депутат бир жылда фонарик коюп, өтпөй калган экен, кайра жыйнап алыптыр көчөдө фонариктердин столбаларын. Ассаламу алейкум. Сонова? Ассалам. О, ким о? Мен Митал, кандайсың? Жакшы, Митал кандай экен? Жакшы. Митал укам шайлоо кандай болуп жатат? Калпаев Бактияр укамды колдоп жатабы Баткен өзүнүн туугандар? Исмана о Бактияр Калпаевди баткендиктер өзүбүздүкү колдобой атат. 10 күндөн бери пиче айылдарга пул таратып алдап атабыз элди. Пул таратсак да өзүбүздүн баткендиктер колдобойт окшойт. Бактиярды билет окшойт. 2020-жылы шайлоодо фонарь коюп көчөлөргө. Өтпөй калгандан кийин Алмаз абасы экөө чечип кайта алып кетип калыптыр фонарларını. Айылда баары билет экен. Шону айтып азыр капа болуп атат. Бактияр Калпаев алдайт деп. Самара менен Асан абамдын концерти үчүн эле келип атат элдер. Самара жок, битта чыкпайт окшойт Бактияр Калпаев экениңизге. Кадамжай кандай болуп атат? Сана о кадамжайлыктарды алдаш оңой эле окшойт. Самара менен Асан абабызды алганыбыз жакшы болуптур. Самара бир ырдаса сатылып кетишти. Биз пиче пул тараттык да аттуу баштууларга. Кадамжай баары Бактияр Калпаевди ырдап калды. Митал укам мен Кадамжайдын элин жакшы билем. Каракулжадан келип чолпон битте чайнек биттелеген мен алла пиче пул тарап 30 жыл депутат болгон. Байман Раматов экөө. Кадамжайлыктарда ука Мамы Сариев жок буларда. Бактияр Калпаев экөө жөн эле албайсыңар. Пиче пул таркатсаңар Кадамжайлыктар кыз менен кошуп берет Калпаев экөөгө. Илгери буларда ука ар жерден келгендер аралаш ошол үчүн булар 30 жылдан сатылып жүрөт. 30 жылдан бери сатылып жүрөт. Bir termos, bir piyele, bir legen, bir bayman менен чолпон сатып алган буларды ука. Кандай кылсаң арам пичи пул берип алаш керек буларды. Ооба, пиче пул берсеңиз, кыздарын да сатат окшойт булар. Баарын кыз-пызын алып кетип ойнойбуз да. Калпаев депутат болсо. Бактияр экемдин экинчи катыны күндө квартира пул берсин деп топогон кылып жатат. 3 айдан бери пул төлөбөй жүрөт, ыйлап мен аман кыйнап атат. Видео обращение кылам деп талагымды берсин деп топогон телефонумду табып алыптыр. Сим берген Калбаевке 100 000 сом берсин.
berip koysam bu көрөт киши алдап алса видеону токтотом. Капырестин түбүнө жетем мен деп. Топогонго кыйнадым экинчи катына. Ооба, айтам Бакчарга. Азыр агитаторлор келип калды, сүйлөшөбүз. Үка ишти кыл Бактияр үкөмө салам айт. Депутат болсо экөөңө эки калпак алып экөөңө кенже көстөн жак шаш кылып жубабыз. Болду. Болду май. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Бишкекке келди. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев 26 ноябрда Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына катышуу үчүн Кыргызстанга келди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Аэропортто аны министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев тосуп алды. Мейман үчүн килем төшөлүп, концерттик программа тартууланды. Сессия 27 ноябрда Бишкекте өтөт. Ош облусунда 3 балга жеткен жер титирөө болду. Ош облусунда 26 ноябрда саат 14:44 күчү 3 балга жакын жер титирөө болду. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун маалыматы боюнча жер титирөөнүн очогу Талды суу айылынан 20 км, түндүк батышта Кожекелең айылынан 21 км, түштүк батышта Ош шаарынан 80 км түштүктө жайгашкан. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Бишкекке келди. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 26 ноябрда Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун сессиясына катышуу үчүн Кыргызстанга келди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Бишкек шаарындагы аэропортто аны Менкап төрагасы Адылбек Касмалиев тосуп алды. Жогорку даражалуу мейман үчүн килем төшөлүп, концерттик программа тартууланды. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясы 27 ноябрда Бишкек шаарында Кыргызстандын төрагалыгы алдында өтөт. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ушу баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат.